Мгм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Жана ошондой эле Мария, кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың Адыл? Жакшы, буюрса достор, бүгүн сиздер менен бүгүн Мария 10го чейин санаганды үйрөтөт. Анда баштайлы. Let's count numbers. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул numbers деп жазылып турат. Numbers бул сандар. Анда келгиле, сандарды санайлы. Баштадык, Келгиле, баштайлы. Адыл, сен оюңча, what are numbers? Сандар булар эмне? Негизинен жооп бериш өтө кыйын. Сандарды күнүмдүк жашоодо деле колдонсок, бирок ошого карабастан жооп берүү өтө кыйын. Биз бир нерсени саноодо же болбосо бир нерсенин эсебин алууда колдонуучу эсеп каражаты деп айтсак болот го дейм. Мисалга ала кеткенде, акчаны эсептегенде. Ооба, туура айтасың. Биз күнүмдүк жашоодо акча колдонобуз, маршруткага чыкканда же болбосо бир нерсе сатып алганда, акча бирдигин колдонгондо, ал жерде сөзсүз эмне сандар бар. Сандар менен биз жашоо кура албайбыз го деп ойлойм. Ар жерде, бардык жерде сандар бар. Сандар бул эмне деген суроо бул жерде турат. What are numbers? Кел анда муну ар бир көрүүчүгө өзүнчө жооп берүүгө таштайлы бул суроону. Ооба. Анда кел, биз бүгүн англисче санашты үйрөнөлү. Мен оюнча сен мектепте англисче санашты билесиң да. Үйрөнгөнсүң да ал жакта. 4-класска чейин жакшы окугам. Эл катары эле 5 деген баага. Бирок ошого карабастан эстеп коюш ашыкча болбостур эми. Ооба, албетте. Анда бир санап көрбөйсүңбү баштап? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кел эми кыргызчасы менен айтып санайлыбы? Анда кел, баштайлы. 1. 1. 1, 2. 2. 3. 3. Бул жерде бир өзгөчөлүк бар. Мисалы үчүн кийин дагы өтөбүз. 3 эмес, тиштердин арасындагы, эки тишибиздин арасында тилибизди коюп айтышыбыз керек. 3 деп, ошондо pronunciation деп коет. Сөздөрдү айтуу боюнча, кандай туура айтуусун боюнча куралдар. Ошондо биз 3 деп айтышыбыз керек. 4, бул жерде да бир аз созуп айтышыбыз керек. Ооба, 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Бул биз Анда билген 10. эмесе, ооба. Анда эмесе келгиле, ар бир санды жазылышын менен кандай жазылат жана эмнеге барабар экенин көрөлү. Өзүңүздөр бул жерде көрүп тургандай эле 1, O, N, I тамгалары колдонуп жазылат экен. Айтылышы башкача болгону менен жазылышы такыр эле башкача. 1. Достор, жаттап калалы, бул бир сандын жазылышы болду. Ооба. Келем Адыл, буну сен окуп көр. Бул эки сандын жазылышы. T, W, O болуп жазылат экен. Ооба. 2. Бирок кыргызчада Т менен эле У катышкан сыяктуу. 2, туура айтасың. 2. Бул жерде айтып кеткендей эле 3 деп, эки тишибиздин ортосунда тилибизди коюп айтышыбыз керек. 3 деп, и бир аз акыркы эки тамганы созуп айтабыз. 3 деп. Себеби эмне? 2, double E турат, бул жерде. Double E, 2 турат. 2 E тамгасы турат. Кыргызча айтканда, же болбосо англисче double E. 3. Анда муну окуп көрчү Адыл сен. 4. Бул жакта жогоруда Мария айтып кетмекчи, бул бир аз созулуп айтылат экен. 4 саны. Ооба, бир аз созуп айткан туура келет. Эгерде U тамгасы жок болгондо 4 деп айтылат да.
көбүнчө мындай көп кездешкен каталардын бири, бирок негизинен бир аз созуп айтышыбыз керек. 4 деп. Мындай кийинки 5, 5 санын жазылышы. 5 саны. Бул жерде деле бир канча исключениялар бар. Мисалы үчүн 5 дегенде бул I тамгасы I болуп окулат, кээде I болуп окулуп калат. Бул учурда 5 тамгасында 5 деп эле окулат. Негизинен англис тилинде, мисалы үчүн француз тилин өздөштүргөндөр болсо, сөздүн аягында эгерде I тамгасы келип калса, көбүнчө окулбайт. Биздин учурда дагы ошондой эле француз тилине жакын эмне сөздүн этимологиясы латын жана грек тилдеринен келет көбүнчө. Ошого жараша бул жерде деле этимологиясы бир болгондуктан жана кээ бирки эрежелер окшош эле. 5 деп эле, мисалы үчүн фиве деп окуп албаңыздар. 5 деп эле Е тамгасын окубай, I тамгасын 5 деп окуган туура болот. Анда кийинки көтөлө. Адыл, сен окуп көрчү. 6. Бул 6 6 санын жазылышы экен, SIX. Ооба, өтө эле оңойдой көрүнөт, бирок жазып келгенде бир аз башты айландырчу X тамгасы деле бар. Кантип жазып койсоң, KS менен жазып койсомбу деп дагы ойлонуп калсаң болот. Мисалы үчүн негизинен да, аны билбесең эгерде кантип жазылышын, анда бул учурда 6 деп аягында X тамгасы колдонулат. Адыл, сен окуп берчи. Бул 7 саны 7. Ооба, ушул тамга бизге жакын болсо керек. Кантип айтылса ошентип эле жазылат. 7 деп эле. Е тамгасы ошондой эле окулат. 7 деп. Бирок бир аз узун. Бирок андай десек деле, кандай айтылса ошондой эле жазылат. 7. Бул учурда 8, бирок ушул санга келгенде аябай көп ката кылышат. Себеби эмнеге? Мен деле башында англис тилин өздөштүрүп баштаганда ЭГХТ деп окуп койчумун да. Сенде ошондой учурлар болду беле, Адыл? Мындай учурлар көп катталса керек негизинен, менин да башыман өткөн. Ооба, туура. Эгерде жаңы өздөштүрүүчү болсоңуз, сөзсүз мындай сөздөрдү ушул 3 тамганын биригүүсүн көп учурда, көп сөздөрдө көрөсүздөр. ГХТ деп биз аябай күлчүбүз классташтарыбыздын арасында. Бул жерде эгерде GHT тамгасы, 3 тамгасы кошулганда T үнүн эле гана берет. Мисалы үчүн 8 деп. Ошондо бул G менен H, GH эч кандай бир үн бербейт. Ошондуктан бул жерде 8 деп эле окуп коесуздар. 8 деп эле, GH жок. Кийинки тамга өтөлү. Бул сандын жазылышын көргөндө коркпой эле H десек болот экен, Ооба. Бирок көп, мисалы үчүн 5 тамга, бирок 3 эле тамганын үнүн берет десек болот. Адыл, сен окуп көрчү. 9 саны бул биз тааныган Нине го, деп кой. Ооба, туура. Эгерде түркчөнү билсеңиздер, бул түркчөдө аябай белгилүү сөз бар. Мисалы үчүн чоң энени Нине деп койчу эле, адашпасам. Ооба. Ошо Нине деп калышат, бирок англис тилинде андай эмес да. Кантип окулчу эле, туура, Адыл? 9 болуп окулат. Туура. Бул жерде кайсы тамгадан айттык элек? И тамгасы окулбай калат деп, ошого салыштырмалуу эле бул жерде дагы 9, 5 деп окуганда эле, 5 санын айтканда эле 9 деле, мисалы үчүн I ошолдой эле окулат. 5, 9. Эки сандын дагы аягында жазылышы И тамгасы бар, бирок ошондой эле айтылат. 9, 5 деп эле. И окулбай калат. Адыл, окуп көрчү. 10. Ооба, биздин корейс. Бул баякы мектепке жаңы киргенде мен 10го чейин санаганды билем деп, мындай сыймыктануу менен айткан сандардын бири болсо керек. Ооба, туура эле. Негизинен 10 деп аябай жөнөкөй, жана жазылышы дагы айтылышы дагы окшоштой.
Анан аябай Корей сүйүүчүлөр болсо, ошолорго жакын сөз болсо керек деп ойлойм. Себеби Корей улутундагы адамдардын көбүнчө фамилиясы тен менен айтылып калат го. Мен тенмин депчи, ким дегендей элечи. Ошол сыяктуу тен, ошол менен салыштырып бат эстеп калсаңыздар болот. Тен. Өтө кызыктуу факт экен бул. Анда бул жерге сандын көп түрлөрү бар. Мисалы үчүн аны кийин балким түшүндүрүп беретирбиз, бирок бүгүн эки түрүн карайбыз. Сандын эки түрү even and odd numbers. Сен кандай түшүнөсүң, Адыл? Even numbers and odd numbers деп. Even numbers булар жуп сандар, odd numbers булар так сандар. Өзүбүз билгендей эле муну эгер экиге калдыксыз бөлүнсө, тагыраак айтканда, экиге калдыксыз бөлүнсө бул even numbers, тагыраагы жуп сандар. Экиге бөлүнбөсө же калдык менен бөлүнө турган болсо, алар так сандар, odd numbers. Ооба, туура азаматсың, баарын туура айттың. Анда бул жерде биз мисалдар менен көрөлү. Even numbers and odd numbers with examples, okay? Let's look. Анда бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле even numbers. Even бул жуп сандары, numbers дестеп калдык окшойт. Even numbers, here are examples like 2, 4, 6, 8. Бул сандар Адыл айткандай эле калдыксыз эгерде бөлүнсө экиге, бул сандар even, мындайча айтканда жуп сандары. Анда кийинкиси odd numbers айталы. Адыл, сен бир мисалдарды окуп берчи. Odd numbers. Булар 3, 5, 7, 9. Англисче айта турган болсок 3, 5, 7, 9. Ооба, туура. Кошо турган нерсең барбы, Адыл? Odd numbers'терге? Башка жок окшойт. Макул, анда кийинки слайд көтөрөлү. Time for practice. Анда келгиле, достор. Биз теорияны түшүнүп алдык окшойт. Эми практически кайра кайталайлы. Ооба, иш жүзүндө көрөлү. Exercise. Let's look. How many ice creams are inside the box? Ice creams'ti билебиз. Бул эмне эле, балмуздагы. Box, кутуча деп айтсак болот. Кутучанын ичинде канча балмуздак бар деген суроо. Бул жерде how many, канча балмуздак кутучанын ичинде. Англис тилинде баягы синхронный перевод деп коет го. Ошондо кыргыз тилиге которуп келгенде орду алмаштып калат, мындайча айтканда, кутучанын ичинде канча балмуздак бар. Ошол сыяктуу эле. Let's, Адыл. How many ice creams are inside the box? There are 2 ice creams are inside the box. Болобу? Мен туура эмес айта алдымбы? Туура. Бирок эгерде жаңы үйрөнчүктөр болсо, бир аз түшүнбөй калышы мүмкүн. Алар two деп эле жооп беришет да. Ал деле туура. Кийин сүйлөмдөрдүн структурасын өткөндө, ошондо балким сендей туура кылып, бүтүн сүйлөмдөй кылып жооп берип калышар. Анда кийинкисине өтөлү. Туура жооп берипсиң. 2 ice creams, right? Okay. Here's Kalpaks. How many? I forgot to change. Мен бул жерде hats деп эле коюп турмун, бирок негизинен Kalpaks деп эле бул койсок болот эле. Okay. How many Kalpaks are inside the box? Бул жакта 5 калпак бар экен, туугандар. There are 5 Kalpaks болот. Туура. Анда текшереличи. Yes, you are right. There are 5 Kalpaks inside the box. Туура жооп. Анда кийинкисине өтөлү. Okay. How many pineapples are inside the box? Pineapples. Бул эмне болуп калат ошондадыл? Сүрөттөн караганда ананас болуп калат экен, Ооба, бир аз applesга жакын, алма сыяктуу. Бул жерде жөн эле pine'ды кошуп койсоң эле pineapples болуп калат экен да. Өтө
мындай кызыктуу бир сөз. Pineapples, apples, бирок бирөөсү цитруска кирсе, бирөөсү жөнөкөй эле жемиш го. Бул жерде pineapples экен. How many pineapples are inside the box? 3 pineapples. Yes, you are right. Let's check. Кана текшерип көрөлү. Yes, you are right. 3 pineapples. Анда кийинкисине өтөлү. Okay, how many avocados are inside the box? Келгиле достор, чогуу санап көрөбүз. Бул жакта кутучанын ичинде канча авокадо бар экен? 1, Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 avocados. Oh, you are right, I think. Yes, there is. Let's check. Yes, you were right. There is 6 avocados. 6 avokado бар экен, кутучанын ичинде. There are 3. Oh no, there are 6 avocados. Okay, let's go. Биздин иш жүзүндөгү тапшырмабыз бүтүптүр. Анда great job. Аябай жакшы жумуш аткардың. Азаматсың. Great job. Сонун. Туугандар, силер биз менен чогуу сабак өткөнүңөр үчүн ар бириңер өздөрүңөргө кол чаап койсоңуздар болот. Себеп дегенде бүгүн 10го чейин санаганды үйрөндүк. Буюрса англис тилин дагы жакшы өздөштүрөбүз демекчибиз. Ооба. Жана Адыл кайсы жерден материалдарды таба алсак болот эле? Айтып койсоң. Материалдарды видеонун алдына жайгаштырдык. Алдынан ссылка аркылуу алсаңыздар болот. Ооба, биз PDF форматында кылдык. Телефондордон, ноутбуктардан, ар кандай гаджеттерден ачканы оңой болсун деп, бул презентацияны биз PDF форматында жүктөп коебуз. Жана British Council'дын сайтынан аябай сонун сандар менен байланышкан заданиялар бар. Ошол заданияларды ссылка менен өзүңүздөргө жүктөп, үйдө практика кылып, тапшырма аткарсаңыздар болот. Бүгүнкүгө жетиштүү окшойт деп ойлойм. Анда see you tomorrow. Көрүшкөнчө. See you tomorrow. Эртеге жолугарбыз. Bye bye.